ошол эле аткарылган токтомдордун ошол мурункудан баштап келаткан бөлүм башчы вице-мэрлерди дагы кошуп иштен алуу боюнча токтомго киргизип коебуз. Мэрге ишеним көрсөткөн боюнча атабы ошол вице-мэр мисалы үчүн ошол именно ошол жанагы ПДП боюнча чечимди кайсы ким? Заказчик ким? Мэрия, мэрияда ким? Кабыл алуучу эме ким? Бөлүм башчы ким? Вице-мэр ким? Кошуп жоопкерчилигин тартып кызматтын кетүүсүн сунуштап киргизебиз. Вице-мэр чыгып өздөрүн акталады. Бул жер актана турган нерсе жок. Актарылбай калган токтому болду, сунуш бергиле, чарасын берели, келе турган кетсин. 4-сазыктагы эме кабыл алган токтомдор күнгө чейин актарылбай жатат. Радомдор 4-сазыкта кабыл алынган. Генпландыкын биз эме ПДПны 4-сазыкта суроо менен бергенбиз. Ушул күнгө чейин актарылбайт. Зачем аны кармашкан керек? Кетсин, все, болду. Biz toplumda kavgalar ne de Meri'den başlar, bölüm başlar çemberimiz. Çok oldu ana kayradan aktanlar tur girmesin. Rahmat aytkanыңызга анда сунушка өтүү боюнча мыйзамды одону бузуу менен Жапалак автоунаа базары муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан бир жолку алынуучу жыйындарды 60% көтөрүү менен пресс-туран түзүлүп, ишкананын директору Каракулов менен макулдашылып, ал пресс-туран Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов тарабынан бекитилген дейт. Бул прокуратуранын өзүнүн каты да бар. Бул боюнча мыйзам бузуулар болду дейт. Бул ошол убакыттарда канча акча чогулганы эсимде жок, 2 миллион тегерегинде болгон деп айтылып келди. Бирок бул чогулган акча, элден чогулган акча бул мыйзамсыз. Demek bizdin mэрия элдин чөндөгүнөн мыйзамсыз акча чогултуп алып деген нерсе. Негизи эле былтыр Ош шаардык кеңешинин бюджети бекитилип атканда 2,5 миллиард бекитип алдığında буну ишке ашабы, планды аткара аласыңарбы? Аткара албай калсаңар кимде жоопкерчилик болот деп суроолордо болгон сессияда. Бирок аткарабыз, бардыгы жакшы болот деп мэрия жооп берген. Эгерде аткарылбай калган болсо, шаарда биздин Ош шаарында ишкерлерге кызык болуп аткан болсо, мен мындай түшүнөм. Бүгүнкү президенттин саясатын колдобой атат, же болбосо каршы чыгып атат деп түшүнөм. Бүгүнкү күндөгү биздин бюджеттин аткарылбай атканын, толбой атканын себеби бир гана ушул. 85% бүгүнкү 2,5 миллиард чогулта турган болсо, негизи Ош шаарынын бюджети 85%дан ашыгын да ушул ишкерлер эл чогултат. Элдин чөндөгүнөн бүгүнкү күндө Ош шаардык бюджети түзүлүп келет. Кандай иш жасалбасын шаарда? Эмне иш жасалбасын? Элдин чөндөгүнөн элдин акчасы менен жасалган нерсе. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Забуждение алып келип аткан биздин мэрияда бир чоң бир кызматкер бар. Ага кошумча дагы бирөө пайда болгон. Кыргыздын атала шашпай туруңларчы. Кыргызда бир жакшы сөз бар урматтуулар.
Tokoştuğu bola suymençük deyip. Al tokoştuğu bolabız, бүгүнкү күндөгү шаардагы УКСтын башчысы. Кайсы жерде көрбө, жолдон азыр аткандардын бири ошол, экинчиси улуу урматтуу. Кечип койсо, улуу урматтуу айтпасам болбойт. Пирматов Алтынбек деген мырзабыз бар. Сиздердин берген токтомдор боюнча, тапшырмалар боюнча 95 жылда Замир Байшев айтып берет дегенде. Ошол 5%-дын арасында бүгүн сиздер айткан маселе бар. Моюнга алабыз, туура. Сиздер да büyük шаар айткансыздар. Бирок ошол учурда айтып коюш керек. Бактыбек Жеңишбекович мына чечилбей жаткан суу маселесин чечти. Жол маселесин чечти. Өзү күнү түнү чуркап жүрөт. Эми чындап айтканда сиздердин толугуңуздар бар. Биз сиздер менен макулбуз. Көп маселеде бизге сын айтасыздар. Аны деле биз макулбуз. Мэр өзү айтат. Депутаттар сын айтканы жакшы. Алар сынын туура кабыл алгыла. Алар эл өкүлү, алардын толугу бар деп бизге вице-мэрлерге, бөлүм башчыларга ар дайым тапшырма берет. Мен бүгүн сиздердин кээ бир маселелериңиздер боюнча уруксат берсеңиздер, азыр Замир Байшевдин тармагы экен көп пайыз. Ошону сиздерге түшүндүрүп берип койсо, сиздер айткан маселелердин дагы көп маселеси чечилиптир. Ишкерлер боюнча сөз болуп атат. Ишкерлерге гычык боюнча айтып атат. Кыргызстанда ачык айтып коюп, биринчи жолу ош шаарында гычык биз баштадык. Мына жанагы жылуулук боюнча. Эми, конечно, классик боюнча азыр Замир Байшев өзү да жооп берет. Ал жеке адамдын эки маселеси болду. Бирок ишкерлерге Кудайга шүгүр, шаардык мэрия канча шарт түзүп аткандыгын жакшы билесиздер. Эми ошон үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Азыр бул талкуу болгон жакшы. Шаардык кеңеш менен мэриянын ушундай деңгээлде иштеген бул жакшы. Жакшы көрсөтүш деп ойлойм. Ошон үчүн азыр биз сиздер айткан маселелер боюнча Замир Байшевге кыска сөз берип койсок, кыскача жооп берип койсо, ошонун негизинде анан кийин ар бир Биринчи маселени депутаттар суроо депутаттар, Масат Маматович. Урматтуу депутаттар, Рымбек Калматович. Siz Bu жерде ойлонуңуздар ба депутаттар? Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында депутаттар мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Ага эл өкүлдөрү токтомдордун аткарылбай жатканын жөө келтиришет. Ага улай ишкерлер жана мэрияга ачык сын пикирин билдирген депутаттарга кысым болуп жатканын айтышат. Кысым көрсөтүлүп атат. Ишкерлердин наразычылыгы көп болуп атат деп айтсам, чычалагандар болгон. Факты сурагандар болгон. Ар бир аткарылбаган токтомдор боюнча бир топ. Эми бул деген өтө эле чоң да. Азыр мына вице-мэр айтып атпайбы? Процентный соотношение элестетиңиз. 18 токтом аткарылбай, анын 46 пункты аткарылган. Биз эми ошону негиз кылып аткарылган биринчи жоопкерчилик кимде? Мэрде да. Мен ошондой деп эсептедим. Сессияда мэрге карата ишенбөөчүлүк маселеси ал Борбор калаада болгон учурда көтөрүлдү. Бирок Ош шаардык мэриясы токтомдор 95%га аткарылгандыгын белгилейт. Жалпы 170 токтом чыкса, анын 18 документ иштерине байланыштуу аткарылуусу кечиккен. Ал эми токтомдор ар бир тармакта каралган токтомдор да. Бул жерде мисалы депутаттардын деле мен айтпайтам, алардын ою там начар шаардын көйгөн чечи боюнча алар деле бир өзүнүн жакшы ой максаты менен ушу токтомдорду аткаруу боюнча көзөмөл кылып жүрүшөт. Булар деле ошо бизди аткаргыла деген ойдо жүрөт. Мен аларга эч бир каршычылык жок. Бирок биз деле жана тыл аппарат мэрия ошол мекеме ишканалар деле өздөрүнүн жана функционалдык милдетине жараша, өздөрүнүн жанагы тажрыйбасына жараша ар бир ишкана жумуштарды аткарып атат деген бир маалыматты берели дедим. Шаар мэрине карата ишенбөөчүлүк добушка коюлуп, анда сессияга катышкан 42 депутаттын 39-у макул, 3 депутат каршы добушун берди. Аталган сунуштама президентке жөнөтүлдү. Депутаттардын добушу менен ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, Кыргыз Республикасынын президентине сунушталган деп киргизилди. Токтом долбооруна толугу менен добуш берип койсоңуздар. Каршы добуш берген 3 депутаттын бири Бекболот Арзибаев муну саясий кызыкчылык катары баалады. Ал мэр буга чейин каладагы мыйзамсыз курулуштарды ачыктап иш алып барганы, айрым депутаттарды тынчсыздандырып жатканы менен байланыштырды. Убакта Ош шаарында 20дан ашын көп кабаттуу үй мыйзамсыз деген тротуарын таштабайт, эч кандай нормалар сактабай үй салса, анан ошо мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкерлердин биз эмнесин мыйзамсыз иш кылганын жолдоп беришибиз керекпи? Мен ишкерлерди колдоого ар дайым даярмын, бирок алар ишкерлер өздөрү таза иш жүргүзүшү керек да. Бул бир эле жыл болду да. Бир келгенден кийин бул кишилер крайний болуп 27 домго чейин бул кишинин үнөсү жок да.
ошол депутаттар көтөргөн маселесинин артында ошондой кысым болуп атат деп айтып атышат. Мен айтып атам, мен деле көтөрүп атам. Мага эч бир жетекчи келип коркутатканга же кысым жасай албайт. Эмнеге жасайт? Мен эч бир мыйзамсыз иш кылбасам, алардын өздөрүнүн мыйзамсыз иши болсо, анан кийин мэрияны келип алып мыйзамсыз кылып атасың деп айтса, анан сен деле мыйзамсыз иштериң бар деп чыгарып койсо, ошондой крайне булар болуп калабы. Маселе ушунда болот атпайбы? Бул арада шаар мэри Бакытбек Жетигенов айрым басылмаларга жооп берип, депутаттардын таарынычы бар экенин билдирди. Анда айрымдары жеке кызыкчылыктан улам ушундай иш тутуп жатканын жөө келтирген. 4 фракциядан турган Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Ош шаары республикалык маанидеги макамга ээ мэрди президент дайындайт. Эске салсак, Бакытбек Жетигенов мындан 1 жыл мурда Ош шаарынын мэри болуп дайындалган.